Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimli urayımda Allah Taala'nın atымен başlap жаратқан мақтаулар пайғамбарымызға салам салауаттар айтып. Allah Taala'nın кереметті Kur'an'da Araf сүресінің 10. аятында "Валақад макканнакум фил арди ва жаална лакум фиха маайша қалилан ма ташкурун." Чындығында біз сілерге жер падишашылығын беріп, жерде сілерді өкімдар қылып, сілерге керек болған жерлерді орын беріп, сілерге жашоо бердік дейді. Ва қалилан ма ташкурун, бирок аябай азчылыгыңар шүгүр келтиресиңер дейді. Аллах Таала кереметті Құр'анда біз адам баласын жерге орноттық, жайгаштырдық, жерден орын бердік дейді. Урматтуу мусулман бир тууган, мына ошол жерге әркім аркандай жайгашкан. Қалилан ма ташкурун, бирок аз шүгүр келтирет дейді. Өзгөчө біз Кыргызстан эли, Кыргызстан мамлекети мына ошол жерлердин эң коозунда, эң сонун жеринде жайгашканбыз. 4 мезгил көргөн мамлекеттер аябай аз. Кыш, жай, жаз, күз өз убагында болгон. Кээ бир мамлекеттер кыштан чыкпаса, кээ бир мамлекеттер жаздан чыга албайт. Бардыгыбыз сүйүп ибадат үчүн барган Мекке, ажылык умра үчүн барган Меккеде кыш деген түшүнүк жок. Бирок биз Кыргызстан эли өзгөчө бир ушундай бир кооз жаратылышы бар, табияты бар жерде жайгашып, мына ушундай жерде орун алып калганбыз. Аллах Таалага көп шүгүр келтиришибиз керек. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ла тусалунна яума изин анин наим." Эртең кыяматта мен берген неаматтардан, жакшылыктардан сөзсүз сураласыңар дейт. Биз Кыргызстан эли мына ошол мекенден дагы суралабыз. Анткени биздикиндей эркин, биздикиндей дин эркиндигин берген, биздикиндей сөз эркиндигин берген, же болбосо биздикиндей эркин аба алган, суусу, тоосу, арчасы, табияты өзгөчө болгон мамлекет бардык эле элдерде бар эмес. Айтайын дегеним, мына ушундай кооз мамлекетти, кооз жерди кээде кадырын билбестен, баркын билбестен кор кылган мекендештерибиз да жок эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Исра Ми'раж кечесинде бейиш кыдырып баратып, мына ошол бейиштен өтүп баратып, "Раайту раджулан ятакаллабу фил жанна." Бейиште бир адамды көрдүм, аябай жыргап жүрүптүр дейт. Бизче айтканда аябай куртай болуп жүрөт бейиште дейт. Жебреилден сурадым, бул инсан ким? Пайгамбарлардан болгонбу? Сахабалардан болгонбу? Шахидтерденби десем, жок, бул инсан жолдо адамдарга каза берген дарактын бир бутагын кыркып койгон инсан дейт. Мына ошол бир дарактын бутагын кыркып койгондун айынан бейиште жыргап жүрүптүр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям biz Kırgızstan eli köpçülük basımdı 90%'dan aşığız Müslümanız deyimiz. Bizden İslam dini an-nazafatu minel iman, tazalık imandan, at-tuhuru şatrul iman, tazalık imanın jarımı dep aytat. Daim bizden fıkıh, şariat kitaplarını aça turgan bolsok, namazdan, orozodan murda tazalık jönündө, daarat jönündө süйлөйт. Айтайын дегеним, мына ошол тазалыкка негизделген дин, тазалыкка негизделген, тазалыкты үйрөткөн, тазалыкты алып келген пайгамбардын үммөтү өзгөчө бизге окшогон моундай бир кооз табияты бар элдер кээде тазалабастан кайрадан таштанды таштап, мусур таштап кор кылганыбыз бул бизге жарашпаган шариятыбыз зекиген, жек көргөн нерсе. Биз мекен сакчылары, мекен кызматкерлери же болбосо мына ошол мекен коргоочулар дегенде дайым эле мына ошол военный форма кийген солдаттарды, милицияларды, башкаларды элестетебиз. Чындыгында кээде өзүңүздүн огородуңузга, дарбазаңызга бирөө мусур таштап кетсе, таштанды таштап кетсе, аны менен чыгып жакалашканга, мушташканга даярбыз. Бирок моундай болгон бир коомдук жайларда өзгөчө биз сиздерге бүгүн атайын кайрылганыбыз, мына жаз келип элдин баары экскурсияга башкага чыккан студенттерибиз, башкалар мына Кыргызстан дегенде Ош дегенде Сулайман тоо эсине келет. Мына ошол Сулайман тоодон кайрылганыбыз кээде азыр бул жерде биз да келатсак, жол катар мусор, башка бакалашка, пакет, мына ошол нерсенин бардыгы бизге жарашпаган нерсе. Мына ошонун бардыгынан биз тыйылышыбыз керек, мекендин кадырын билишибиз керек. Тилекке каршы өзүбүзгө таандык болгон, үйүбүзгө бирөө мусор ыргытса, пакет ыргытса, жакалашып соттошконго чейин, мушташканга чейин барабыз. Бирок моундай коомдук жайда мамлекетибизге ыргытканда кайдыгербиз. Бул мамлекет сиздики, меники. Мына ушул жерге дагы бирөө бир мусор таштаганда туура эмес, кайдыгер бир чыккынчылык кылып, туура эмес бир мамиле кылганда айтышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ман ра'a минкумул мункара фалюгайруху биядih." Силердин кимиңер бир жаман ишти көрсө, болбогон ишти көрсө, колу менен тоссун, колу менен кайтарсын. Фаин лам ястати фа билисаних. Эгер алда колунан келбесе, анда тили менен кайтарсын. Фаин лам ястати, тили менен да айта албаса, бир тууганым, таштаба Сулайман тоого. Ак буранын жегине ыргытпа.
парктарды таза карма, шаардын көчөлөрүндө унаада баратып баклажкаңды ыргытпа, сигаретиңди таштаба деп айта албасаң, фаби колби, анда жүрөгүңнөн жаман көр. Ушулар мекендин кадырын билбей атат. Ушулар биздин мамлекеттин урматын жайына койбой атат. Ошондуктан ушундай мусурун башкасын ыргытып атат деп жүрөгүңнөн жаман көр. Жүрөгүңнөн жаман көргөнүң вазалика адафул иман, имандын эң төмөн даражасы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батан. Имандын 70тен ашык бутакчасы бар дейт. Имандын 70тен ашык шактаган бир бутакчалары бар боло турган болсо, а'лаха ла илаха иллаллах. Анын эң жогоркусу ла илаха иллаллах келмеси боло турган болсо, ва аднаха имататул азани тарик, эң төмөнү жолдон ыза берген нерсени алып коюу дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер ыза берген нерсени алып коюу бул имандын бир бутагы боло турган болсо, жогоруда пайгамбар баса белгилеп, бейиште эң жыргап жүргөн адам адамдарга ыза берген бутакты кыркып койгон болсо, ошол эле пайгамбар башка бир хадисинде каргышка кала турган нерселерден сактангыла дейт. Ал каргышка кала турган нерсе адамдар эс ала турган, адамдар экскурсиялап чыга турган Акбуранын жээги, Сулайман тоонун боору болсун. Мына ушундай жерлерге мусур таштаган коомдук жайларды өзүнүн калдыгын калтырып кеткендер Алланын каргышына калгандар деп пайгамбар каргышка калган нерселерден сактангыла деп коомдук жайларды айтат. Мына ошол адамдар көлөкөлөй турган остановкалар, адамдар эс ала турган жайларда же адамдар могу бизге окшоп Сулайман тоого чыгып саякаттай турган жерлерге мусур калтыруу бул каргышка калган жерлерден экен. Урматтуу мекендештер, эркиндиктин, тынч жашоодун, бейпил жашоодун канчалык бир эң жеткен чеги десе, эң көп эркиндик алган, эң кенен кесир жашаган бизден өткөн мамлекет, бизден өткөн эл болбосо керек. Айтайын дегеним, мына ушундай нерсени вала ин шакартум ла азиданнакум. Эгер шүгүр кылсаңар көбөйтүп берем дейт. Бүгүн кадырын, баркын билип, мекен үчүн баарыбыз бирдей кызмат кылалы. Мекен сакчылары, мекен коргоочулары дегенде жалаң гана ошол аскер кызматкерлерин элестетпестен, ар бирибиз мекен кызматкери, мекен сакчысы бололу. Урматтуу мекендештер, эгер дүйнөгө назар сала турган болсок, канчалаган улуттар бар. Biz 6 milyon gana sanığımız var, kişinekey mamleketbiz. Birok 15 milyon, 20 milyon andan aşık halkı var, ulutlar jarandığı yok, mamleketi yok, mekeni yok жүргөндөр бар. Biz Kudayıma şükür keyin kesir havasından dem algan, keyin kesir жашаган, erkin болгон mamlekette жашайбыз. Allah Taalaga көбүрөөк şükür keltireli. Жараткан Allah Taala кереметтүү Кур'анда "Вала ин шакартум ла азиданнакум". Эгер şükür келтирсеңер көбөйтүп берем дейт. Мына ушул эркиндигибиз, амандыгыбыз Allah Taala дагы да көбөйтүп берсин. Жашасын мамлекетибиз, мекеним Кыргызстан. Жалпыбыз мекенге жапатырмак кызмат кылалы. Аман болуңуздар.